Жалал Абад облусунда бири-бирин жактырган 2 окуучу асынып алды. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 9-класста окуган бала асынып алгандыгы боюнча маалымат Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 9-октябрда келип түшкөн. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүн өзү өлтүрүү менен катталган. Териштирүү иштеринде мектептин мугалими маркумдун уюлдук телефонун сабак убагында колдонгондуктан алып койгон. Ал ата-энеңди чакырып кел, эмне себептен телефонду колдонуп жатасың деп ага түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Кийин окуучу мектептен чыгып доосуна көйгөйлөрү көбөйүп кеткендигин айткан. Ошондой эле асынып алуу фактысы 11-октябрь күнү Таш-Көмүр шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. Анда 16 жаштагы кыз өзүнүн мал сарайында асынып алгандыгы аныкталган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Окуучу кыздын ата-энеси дагы эч кимге доо арызы жок экендигин билдирген. Ошондой эле кыздын жанынан кат табылган. Катта кыз апасынан кечирим сурап, каза болгон баланын артынан кеттим деп жазган. Кийинчерээк кыз менен бала сүйлөшүп жүргөндүгү аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте ишкердин бизнесин рейдерлик жол менен тартып алууга шарт түзүүгө тиешеси бар деген шек менен милициянын 2 кызматкери кармалгандыгын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, алар ишкердин машинасына мурдагы жубайы менен сүйлөшүп алып 32 грамм маңзат таштап коюп колго түшүргөн. Ишкерге карата куугунтук уюштурулган. Окуя быйыл февраль айында болгон. Кармалган милиция кызматкерлери Ички иштер министрлигинин баңги-заттарын мыйзамсыз жүгүртүү кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын кызматкери экендиги аныкталган. Экөө тең номер 1 тергөө абагына камалды. Кара Суу районунда 2 автоунаа кагышып 3 адам ооруканага түштү. Маалыматты Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Белгилүү болгондой 14-октябрь күнү саат 3 чамасында Кара Суу районунун Талдык айылында Чоң Алай районунун Кашка Суу айылынын тургуну өзүнүн Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаасы менен чыгышты көздөй бара жаткан. Ошол маалда алдында бара жаткан Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасын сүзүп жол кырсыгы катталган. Аны Алай районунун Мурдаш айылынын тургуну башкарып бара жаткан. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Токтогул районунун Кара Тектир айылын таза суу менен камсыздоо боюнча долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысына маалымдалгандай, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө жаңы суу түтүгүн орнотуу, айылдын колдонуудагы суу менен камсыздоо түйүндөрүн толугу менен алмаштыруу каралган. Курулуш иштери Арис линиясы боюнча айылдарды таза суу менен камсыздоону туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында Ислам өнүктүрүү банкы менен биргеликте аткарылган. Токтогул районунун Кара Тектир айылындагы таза суу боюнча долбоорду 2020-жылы аяктоо болжолдонууда. Анын арты менен 4000 жакын жергиликтүү жашоочулар таза суу менен камсыздалат. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына 1 сутка ичинде 256 бейтап кайрылды. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Кайрылгандардын ичинен 192си жаш балдар. Кайрылгандардын 101и ооруканага жаткырылган, алардын 92си жаш балдар. Курч мүнөздөгү ичеги карын инфекциялары менен 75 адам кайрылса, 40 ооруканага жаткырылып, 35 бейтапка амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Курч мүнөздөгү вирустук инфекциялар менен 40 адам кайрылган, алардын 16сы ооруканага жаткырылган.